жаным кел орозо кармайбыз 30 күндүң өткөрөбүз балмайсыз Оз ачканда суунун бийлик кадырын 30 түндүң акыретке арнайбыз О, Рамазан О, Рамазан Эрип бүтсүн көңүлдүн кир муздары Кудай берген мүмкүнчүлүк бул дагы Куттуу болсун бир жылда бир жылмайган эй кереметтүү бүт айлардын султаны О, Рамазан О, Рамазан Кызмат кылып бүт өмүрүн арнаган Кыйшайбастан түз ташталып аргадан Күн ысыкта Алла үчүн талыкпай Кабыл болсун орозобуз кармаган О, Рамазан О, Рамазан Ордо Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тоспо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер. Үй-бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй-бүлө бул чексиз кубаныч. Үй-бүлө бул керемет сенин жаныңда. Үй-бүлө бул дайыма сүйүү. Белая река ар бир үй-бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярлуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Бүгүн дагы бир мейманыбыз Кудай буюрса жакшы маек болот деп ойлоп атам. Кыргыз элине таанымал алып баруучу Нур академиясынын жетекчиси, негиздөөчүсү, көптөгөн Кыргызга кызмат кылган уул жигиттерди, кыздарды тарбиялап чыгарып жүргөн айтылуу биз сыймыктанган Нурзат Токтосунова. Кош келипсиз.
кышка кечиңиз менен кармап аткан орозоңуз кабыл болсун. бирге калсын. Бүгүн эркин маек. Ооба. Бирок сизди көргөндө мен жанагы элге пайда алып келип жүргөн балдар үчүн кылып аткан кызматыңызды эстеп атам. Рахмат. Ошол жөнүндө кеп кылсак, ата эне дегенде эле биз бир бейишти элестебиз. Анткени ата эненин мойнунда өтө оор жүк бар экен. Анткени ата эне болгондон кийин сесеткесин дегендей. Ооба. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дейт. Ал эми биздин заманда баягы ата эне болсоң деле тарбия бере албаган ата энелер бар. Ооба. Бирок тажрыйбаны көрсөтүп, тажрыйбадан үлгү алган сизге окшогон инсандарыбыз бар, Кудай буюрса. Ушу ата эненин балдарга болгон тарбиясы жөнүндө Ооба. кенен маек кылсак. Чынында балам балалуу болгондо билесиң деген нерсе бар экен да, биз өз учурунда ата энелерге азыр бир алардын тарбиясына ушунчалык баа берип ушинтип калган учурубуз. Анан сиз албетте биздин баягы 8 жылдан бери Нур Академияда балдар менен иштеп атканымды эске алып аткан чыгарсыз. Жайында жайкы лагерге кичинекей дагы балдар келет. Анан ошолордун баары анан кийин кызым төрөлгөндөн кийин ошол кызым менен азыр анын мени туурап атканын көрүп 1 жаштан жаңы ашкан кыз. Ого демгич. Сенин муну менен айтайын дегеним, биз бала тарбиялоо деген нерсе жок экен байке. Ата энени тарбиялоо деген нерсе бар экен да. Себеби бала сени түздөн түз 200%га чейин окшош кылып аркаңдан туурайт экен. Башкача айтканда, биз канчалык адебибизди жакшыртсак, канчалык биз өзүбүз бир үлгү боло алган ата энелерден болсок, анан балдарга туура тарбия бере алганыбыз ошондон болот экен да. Анан балдарды албетте мен буга чейин өзүңүз билесиз, жоолукка келгенге чейин биз психологияны көбүрөөк окудук. Себеби балдар ар кандай балдар келет, үй бүлө ар кандай үй бүлө келет. Ушунчалык бир жан дүйнөсү жанчылган дагы кичинекей кыздар да келет, чоңдор да келет дегендей. Анан ошондо психологияны окуп батып, мен анын динден алынганын, ислам дининен алынганын билдим. Анан Тамыры бар, тамыры бар, баары динге такаларын билдим да. Анан ошол жердеги психологияда мынтип айтылат да, балаңарды кучактагыла, балаңарга мээрим бергиле депчи. Чынында эле биз бул дүйнөнү сактап турган күчтөрдүн бири бул чоң мээримдерден да. Анан балдарды тарбиялоодо дагы мен эң эле алгачкы нерсе бул мээрим деп айтат элем да. Анан өзүбүздүн бактыбыз, биздин өзүбүздүн көңүлүбүз ачык болсо, өзүбүз жакшы бир үй бүлө кура алсак, биз бири-бирибизди сыйлашып жашай алсак, жакшы сөздөрдү арнашсак бири-бирибизге, анан бала дагы томпоюп, ойноп жүрө берет. Анан ар дайым мырза менен айымы урушуп атса, аял киши ыйлап атса, энесинин көз жашынан өткөн бактсыздык жок болсо керек балага. Мен аны өзүмдүн практикамдан билем. Ошондуктан мен биринчи эле ирет айымдарга ушул энелер мектебине коомго жасап атабыз. Мына ушул аялдарды окуталы деп атабыз. Билимдүү энеден билимдүү балдар төрөлөт дегендей. Анан баягы илгери айтылган сөздөр бар да. Энеси жаман эзени оңолбойт деп. Бул коомдо балдар тарбиялоодо атанын дагы ролу бар. Бирок эненин ролу көбүрөөк экендигин биз билебиз. Ошондуктан ар дайым ушул балдарга көңүл бөлүүдө мен аялдарга өзүңөргө көңүл бөлгүлө деп айтат элем да. Себеби түпкү маңызы аялдын бактылуулугунда. Себеби ыйлап турган маселеси көп, жан дүйнөсү жанчылган аял балага дагы болгон жинин ошо баладан чыгарышы мүмкүн да. Себеби мага дагы азыр күнүнө бир 10-20 кат жазышат. Аябай көп энелер жазышат. Себеби бизде онлайн окуулар дагы биз аялдар менен абдан көп иштешип атабыз да. Анан ошолор айтат да, мен ушунчалык жашоодон тажагандыктан баламдан чыгарчу болдум, баламды уруп атам депчи. Демек, байке, биз жакшы баланы тарбиялоодо биз биринчи энелердин дагы жүрөктөрүн карашыбыз керек экен, энелердин жан дүйнөлөрүн карашыбыз керек экен. Анан албетте баягы бала деген дүйнөнүн бул бир жаркын гүлдөрү да. Анан ошол гүлдөрдү биз билбей жасаган нерселерибиз бар экен да. Мисалы, мурда мен деле урган, мен деле баламды урам деген сыяктуу. Ал нерсе азыр болбосун билип калдык да. Баланы тарбиялоодо биздин бир жакшы агайыбыз бар, ал айтат да, сырттан киргенде балдарыңарга сөзсүз 3 мүнөтүңөрдү бөлгүлө депчи. Канча балаңыз болсо, мисалы 3 балаңыз болсо, биринчи бирөөсү менен сүйлөшүп, кандайсың деп 9 мүнөт болот экен да. Анан 9 эле мүнөтүң, 24 сааттагы 9 мүнөтүң. Себеби бала дейт, мектептен алган эмоциялар менен келип сени күтөт дейт, мен айтайын атама деп.
ошол мамилени куруп алыш үчүн дагы сен балага өзүңдүн ишенимиңди беришиң керек. Сен ага аны жакшы көрөрүңдү айтышың керек себеби бизде кыргыздар бир аз эмоцияга азыраак калып келет эмеспизби? Биз көбүрөөк сүйүүбүздү айта албайбыз, ичке катып. Анан мен бир урганым менин сүйгөнүм деген сыяктуу, Биз ушул азыркы замандардын балдары, могу X, Y поколение деп биз муундарга бөлүп атпайбызбы? Анан Z мууну келип, анан ошол муундардын баардыгы биз мурунку тарбияларыбыз башкача болуп калгандыгын көрдүк да, себеби бизди кандай тарбиялаган? Мен өзүм үй бүлөнүн 8 баласымын. 8 балада биз бири бирибиз менен эле жардамдашып эле ошентип өскөн элек. Азыр баардыгы индивидуалдуу мээрим каалайт, көңүл бурууну каалайт. Анын баардыгын биригип азыр жаш ата энелер бир аз окуп көбүрөөк бир маалыматтарды албаса болбочу да. Баягы чоңойгон балаңды урушпа, кандай болсо дагы ал сенин басып келген изиң менен келди дейт эмеспи? Туура. Ошо ата энелерге ушундай жакшы багыт берип аткан иштериңерге ийгилик каалайбыз. Анан ушул ой каяктан келди? Ушундай балдарды окутуу, ушундай бир ата энелерге бир кеңеш берейин деген. Биринчиден өзүң бир баскан жолдоруңда байке өзүңдүн маселелериңден арылып алсаң, кайсыл бир жан дүйнө маселелеринен, себеби азыр мен угуп аткандар түшүнөт болуш керек, эмне жөнүндө айтып атканымды. Ой ар бир адамда бар, көбүнчөсү негатив ойлор болот. Анан үй бүлө маселелери бар, андан сырткары туугандардын маселелери деген болот. Эми бизде дайыма эле бир көйгөйлөрдүн аркасынан жүрүп, бир өтө эле түйшүктүү калктардын бирине кирет экенбиз да. Себеби мындай карап көрсөң, биз жакшы деп жылмайганыбыз менен ичинен сурай келсең, илачыдай абалда болгон адамдар дагы бар да. Анан бир качандыр бир кезде мен дагы ошондойлордун катарына кирчүмүн. Биз баары бир жылмайып жүргөнүбүз менен ичибиздеги маселелерден арылуу бул өзүңө кайтып келүү, өзгөрүү деген бул өзүңдү сырттан кароо да. Менин жашоом. Көп жылмайган адам ичинде тоодой муң турат дейт го. Туп-туура. Көп күлгөн адамдын дагы ичинде чынында эле сиз айткандай муңдар турат. Анан ошол муңдардан арылуунун дагы жолу бар экен да көрсө. Биз ичибиздеги кайсыл бир маселелерди Аллах менен ачылып сырдашканыбызда, кайсыл бир китептерди окуганыбызда, жакшы бир китептерди окуганыбызда көп суроолорго жооп дагы алат экенбиз да. Анан эмнеден чыкты десеңиз, ошентип баягы көңүл ачылып, улам бир нерсени жасап, алдыга умтулуп, анан бир учур келди, мен бир ушундай бир ойго түшүп кеттим. Ушинтип эле мууну окубай калабы, ушинтип эле балдар окубай калабы, себеби 2000-жылдарда жана 90-жылкы төрөлгөн балдардын ата энелери сыртта болуп калды, курсактын айынан көптөрү сыртта болуп калып, балдар каралбай калды. Мисалы, чоң ата, чоң эне, тайта атайыне мээрим бере алат, бирок ошолор каалаганчалык балким алардын энергиясы жетпей калган дагы бир учурлар болду дагы. Анан азыркы менин Нур академияма кээде үрөйдү учурган бир дагы өмүрүмдө китеп окуган эмесмин деген балдар келип атат да. Бул кимдир бирөөлөр үчүн нормалдуу болушу мүмкүн, бирок мен кыргыз коому үчүн бул коркунучтуу нерсе деп айтат элем да. Себеби сен эгер өзүңдүн оюң болбосо, сен бирөөлөрдүн оюна бат киресиң да. Ошон үчүн баягы сырттан келген бир күчтөр, ар кандай ошого дагы батыраак берилип кеткендер, сен өзүңдүн тарыхыңды, өзүңдүн улуттук маанилүү бир чоң нерселериңди биле албасаң, кыргыздын тарыхын биле албасаң, кыргыз эл ким экендигин, кандай жолдорду басып өткөндүгүн, анын улуулугун, анын нарктуулугун биле албасаң, сен сөзсүз түрдө башка бир улуттарды эрчимдетүү мүмкүнчүлүгү дагы чоңураак да. Анан ошондуктан биздин илгертеден бери келаткан ошол эле салттарыбызды, устукандарыбызды, бул иерархияда байке биз кашкырлардай болуп эле бөлүп жеп таратып кеткен эмеспиз да. Биз деген улууну улуудай, кичүүнү кичүүдөй, статустарына жараша берилгенбиз. Ал тургай Америкадан келген инсандар аябай бир таң калыптыр да, силер ар бириңер өзүңөрдүн ордуңарды билет экенсиңер депчи. Бул керемет нерсе да байке. Улуунун улуу жерде болушу. Анан мен мисалы жеке өзүмдө устуканга таарынбайм деп ойлогом, бирок таарынган учур болот экен да. Себеби сен ал жерде өзүңдүн ордуңду билишиң керек экен. Бул маселенин баардыгы биригип менин ошол оюмдун жыйындысы болду да. Муну эгер биз бербесек ким берет? Биз ушул кийимдерди кийбесек ким айтат? Биз бешикке бөлүп терметпесек ким терметет? Биз шырдак шырабасак, мен эмне үчүн шырдак шыраганды билем, себеби менин энем шырдак шырып жүрдү. Азыр мен шырбасам, менин кызым кайсыл жерден шырдак бар экендигин билет, кантип шырыштарын кайдан билет да. Ошондуктан биз кээ бир нерселерди өзүбүз жасап көргө салган адамдардан болсок деген. Туура айтасыз. Башкача айтканда, ошол балдарга үлгү. Негизи эле азыр караңызчы, коомдо үлгү адамдар жок.
дайым азыр адамдардын кадыр баркы түшүп калган заман болуп атат. Биз муну көрсөк деле ай тигини көрсөк деле ой койчу, аны өзүң карап алчы, антип алчы, мынтип алчы деген эле маселелердин үстүндө болуп эле аябай майдаланып кеттик балки. Ошол пенделиктерден чыга турган, бирөөдө нерселер боло турган бир баарыбыз сынчы эне болуп алып барчу кеттик. экени билинип калды, көп сүйлөп атам. Баарыбыз сынчы болуп кеттик да. Сынчы дагы негизи. болуп кеттик балки. Анан жана ар ким өз ордун билсин дегендей кыргыз кепке таарынбайт, итке таарынат дейт го. Бул да бекерден чыкпаса керек. Ушу Нурзат Токтосунова ачууга дагы, таттууга дагы, сын пикирлерге дагы чыдаган инсан экенин мен билем да. Бирок мына жакында Кудай Тааланын милдетин, парызын моюндап, мындай жамынып жоолук салындыңыз. Мен ойлойм башыман өткөн да. Мындай сындар дагы жааса керек деп ойлойм да. Кандай болот жашооңуз? Аябай кызык. Мен мурда сиз айткандай ошол искусство чөйрөсүндө жүргөндө көп эле сөздөргө бышып калганым дагы жакшы болуптур. Анан мен ойлоп койдум, ушу бышпагандар катуу эле көңүлү ооруса окшойт, окшойт да. Ал оорубап турбай өлүп калгандар бар да. Ооба десеңиз. А бирок мен ушунчалык жасаган кадамымдын тууралыгынан байке мен ушунчалык бактылуумун. Бир дагы мүнөт, бир дагы секунд мындай ой болгон жок, туура эмес кылдым деген кандай сөз болсо дагы, эми билесиз да сөздөр айтыла берет. Азыр ушу маектти кээ бирлер айтышы мүмкүн, бөкө отуруп алып бактылуу болуп атат депчи. Биз отурсак деле, турсак деле бактылуубуз да байке. Биз басып баратсак деле бактылуубуз. Тамаша жагына буруп коелу да. Сиздин айтканыңызды түшүндүм. Биз бактылуулар бактылуу экендигин айтсын деп ойлойм. Себеби коомдо бактысыздар көп да. Көп, мен көргөнүм үчүн айтып атам байке. Себеби баягы эле кайра бүргөн айткандай эле ошол эле темага бара берет. Сезимдерин айтсаңыз ошол. Сезимим исламдагы бардык жолдор исламга барат байке. Бардык китептер, бардык илимдин акыры кайсыл бир психологиясын деле, баягы башка бир нерселерди дагы окуп көрдүм. Анан ошонун акырында бардык башаты исламда экендигин, биздин ыйык Куранда экендигин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашап өткөн жолундагы бир сонун окуяларга байланышкан аябай көп нерселер жөн эле бурмаланып алып тургай жанагы дүйнөдөгү жазылган чоң китептер дагы башаты ошол жерден алынгандыгын түшүнгөндөн кийин менин атамдын намазы менен, менин атамдын Аллаху акбар деген үнү менен чоңойгон кызмын. Анан менин ата энем карманган жолду мен карманбай койсом болбойт. Анын үстүнө сиз билесиз, бизге аялдар күйөөсүн, бир туугандарын аркы дүйнөнүн бар экендигин билебиз байке. Анан сурак бар экендигин билгендиктен биз кайсыл шылтоону айтсаң дагы болбойт, баары бир элечи. Албетте баягы баланча шымым калды эле, анан баланча көйнөгүм бар эле, тиги фирманыкы эле, бул фирманыкы эле деп жүрө бересиң. А бирок кайсыл бир учурда сен өзүңдү сыйлагандыктан сен бул кадамга барышың керек болот. Анан сөздөр деп атпайсызбы? Сөздөрдү кабыл албай койсо болот. Сөздөрдү сен өзүңдүн ишиң акыйкат экендигин билгенде, сен тескерисинче ошол сөздөрдү айтып аткан адамдарга боор урuyсуң. Себеби алар дагы бул дүйнөдөн өтүп кетсе жаназа окуп атат да. Руминдин сөзү бар го, акыйкат сенде болгон соң актануунун кажети жок деп. Туптура байке. Тескерисинче биздин оюбузду, көңүлүбүздү биз эмне кыла алабыз коомго, дагы кайсыл жакшы нерселерди кыла алабыз, кайсыл долбоорлорду кыла алабыз. Мисалы менин абдан жакшы дос кыздарым бар. Ошол кыздар менен көбүнчөсүн ошол сөздөрдү сүйлөшөт экенбиз да. Тескерисинче Нурзат сени мынтип атат, сени тигинтип атат деп айтылган сөздөр эмес, айтыла берет да байке. Сиз билесиз, бул болгон, боло берет, мындан ары дагы азыр дагы болуп атат. Адамдар сөздөр айтыла берет. Ислам динин сүйүктүү пайгамбарыбызды биз акыйкаттагыдай жеткизе албай атабыз да. Биздин күнөөбүз ошо да. Элге туура эмес көрсөтүп койгондорубуз бар. Туура эмес динди сүйлөп койгондору бар. Биз Башка азыр нерсе менен көрсөткөндөр бар. Анын азабын баягы кээ бирөө тартып калабыз да. пенделерге карап атпайбы? Биз исламга карашыбыз керек да. Ошону сиз ошол кандай бир багыт бересиз? Мисалы адашпаш үчүн мен ушу китепти окудум. Ушу китепти окусаңар пайда, мисалы үчүн интернетке кирбегендер бар, сизге жолуга албагандар бар алыста, бирок жолуксам экен дегендер бар. Ошолорго сизге жолукканга чейин ушу китепти окусаңар пайдалуу деп биздин ажыларыбыздын китептери бар да. Абдышкир ажынын абдан көп багыттан баштап, абдан көп китептери бар.
эң эле жок дегенде ошол китептерден баштасыңар деп айтат элем. Себеби китепте дагы мисалы биздин көбүрөөк мектепте баягы сынган кылыч тарыхый нерселерди окугандарыбыз, кийинчерээк дүйнөлүк адабияттарды окуганыбыз. Бирок акыркы жылдарда кыргызча абдан сонун китептер мына жаныбызда Данышман эне, Зайша эне жөнүндө, ошол эле Хадича энебиз жөнүндө мен ушунчалык көп маалымат алдым. Биз а киши улуу болчу күйөөсүнөн деген эле нерселер менен чектелип жүргөнбүз да. Бирок ичине кирип окуганыбызда азыр экинчи чыгарылышы чыгыптыр, аябай жакшы. Абдан үлгү алып атуучу нерселер бар экен да. Анан алыс кетпейли. Биздин эле курманжан энелерибиз, биздин эле коомдо аябай жакшы энелерибиз бар да. Мен мисалы өзүмдүн энемди алам. Мен эч кимге карабай туруп эле өзүмдүн энемдин жасаган иштеринен, сүйлөгөн сөздөрүнөн, баскан турганынан эле эмне деген үлгүлөрдү алабыз. Ошондуктан биздин дагы учубуз кура эмес да. Биз сөзсүз түрдө эле башка бир энелерди караш, албетте ал дагы сенин ички жан дүйнөңө чоң үлгүлөрдү, пайдаларды берет. Азыр Бирок трендиктер көп өтүп атпайбы мисалы? Ооба. Мен тамаша айтып калдым да. Мени чоң атам абдан сонун тарбиялаган экен. Бир да трендинг мени таң калтырган жок дейм да. ооба, ооба. Биздин аябай жакшы тарбия берген экен да. Чынында ошондой. Муну айтып аткан себебим кээ бир апаларыбыз өлүгүн көрөйүн дейт да. Чоңойгон бизден. Ооба. Өлүгүн көрөйүн деген бул алдыңа кетейин деген эле сөз деп коет го. Ооба. Аталарыбыздын кээде урушуп койгону бул өзүнчө дары болгон депчи. Ооба. Бирок сиздер айтып атпайсыздарбы? Урушпаш керек, жанагындай сөздөрдү айтпаш керек деп. Негизи баланы кандай эркелетиш керек? Билесизби, ошол сөздү, азыркы сиз айткан сөздү менин да кулагыма сиңген да. Себеби мен аны 17 жашка чейин, 16 жашка чейин энемден уккам да. Анан мен аны айтпайын деп чечтим. Өзүмдү тарбиялоодомун. Кайсыл бир сөздөрдү айтпай коюуга, кайсыл бир сөздөрдү айтууга тескерисинче мен сени абдан жакшы көрөм кызым. Кичинекей 1 жаштагы кызга мен ошону айтам, ал мени түшүнөрүн билем да. Анан жакшы сөз, жакшы ниет жакшылыкты алып келет, сиз аны билесиз да. Анан жакшы оюбуз, ар дайым жакшы ойлонгонубуз. Анан тренингтерде эле дейсиз, тренингтердин так пайдалары бар. Бул сиз экөөбүздүн жакшы аталарыбыз акылдуураак болуп калыптыр да. Сиздин чоң атаңыз акылдуураак болуп калыптыр. Тамашага чалып сөздү чыгарыш үчүн айтып атам да. Бирок андай тарбия албагандар да бар да. Ала албагандар. Биз кыйын болуп атпайбызбы? Бирок биздин кыйындыгыбыз ата энебиздин кыйындыгынан болуп атпайбы? Ошондуктан биз дагы алардын бир 20%-на алардын аткарган иштеринин мен атамдын өзүнүн үлгү болгонунун себеби атам менин өмүрүмдө бирөөгө катуу айткан эмес. Ушунчалык жумшак кичпейли адам болчу. Ошол эле учурда жумшак дейм десең баягы кээ бир жумшак адамдарды курт жейт го. Жок. Анын ички айбаты дагы бар эле да. Демек биз ошолордон алган нерсебизди балдарыбызга бере алганга бир жакшы аракет кылышыбыз керек. Анан тренингтер деген ал дагы жакшы, ал сенин оюңду өзгөртөт, ою өзгөргөн адамдын жашоосу өзгөрөт. Кыргыздар бекер айтпайт да, жакшы ниет, жакшы ниет. Жакшы ниет айтсаң, анан жакшы сөз айтсаң жакшы келет да. Анан негативде эле кечке эле бири-бирин жамандашып эле кыргыздар качан оңолот? Наабай калганда, критикалабай калганда, анан отуруп алып эле бул качан оңолот, тиги качан оңолот. Мен айткым келет, сен качан оңолосуң? Келгиле өзүбүздөн баштайлы деп. Ошондуктан азыркы заман унчукпай отуруп эле жакшы иштериңди өзүң билген, туура деп эсептеген жакшы иштериңди кыла бер деп ойлойм. Азыр сиз күткөндөй ушу мектептерден, лагериңизден балдар чыгып атабы, кыздар? Сиз Мен аларды күткөн эмесмин байке. Мен момундай чыгат, мен минтем деген эч кандай максат болгон эмес. Жыйынтык аябай жакшы. Жыйынтыкты мисалы мен YouTube каналымдан, интернеттен деле, Instagramдан, Facebook'тан ушунчалык көп бөлүшүп атабыз. Анан күнүнө алган ыраазычылык каттарым байке мени жашоого түртөт. Мен ошол иштеримди алдыга умтултканга түртөт. Себеби адамдарда колдоо жок азыр бизде. Бизде ишеним жок. Биз бири-бирибизди ошол келген баланы мага айтат да, келип, мен азыр кайсы китепти окурумду билбейм, эмне кыларымды билбейм. Чынында байке бош балдар аябай көп болуп атпайбы? Анан ошол балдарды шыктандырып, аларга ишеним артып, сен жасай аласың, колуңан келет. Себеби бизде ата энелер билесиз, тарбиялап атканда көбүнчөсүн ой кылбайсың, анан банкрот болосуң, антесиң, мынтесиң деген сөздөрдү бизде негативди, жаман жагын көбүрөөк айтабыз да. Анан тескерисинче жакшы жагын айтып, сен азаматсың. Ар ким өз азаматсың деген сөздү уккузу келет да байке. Ар бир адам жакшы сөз уккузу келет. Анан ошол ооздун желин эмне үчүн аяйбыз? Абдан таң калам да. Ошондуктан ийгиликтин биринчи кадамы мен ойлойт элем жакшы сөз. Чын жүрөгүмдөн. Байке, сиз чын эле жакшысыз. Биз адамдарды тирүү кезинде айтып алгыбыз келет. Жеңиш байке, сиз коомдогу 5тин бирөөсүз. Чынында. Жагат экенчи эле мындай түз отурганга, калганга. Албетте биз
адамдардын менин көз карашымда эме адамдарга жагалы деп жашабайбыз. Кудай Тааланын ыраазычылыгын алалы деп жүрөбүз. Эгер Кудайды ыраазы кыла алсак, башка нерсенин баары оңой деп ойлойм. Азыр жыйынтыктоо бөлүмүнө келип жеттик. Анан сиздин бир жүрөгүңүздө калган ушуну кылсаңар жакшы болот деп айтып калайын деген сөзүңүз болсо ата энелер үчүн. Эң эле биринчи учурашууну үйрөткүлө дейт да балдарыңарга. Учурашсын жаркырап. Силер дагы үйгө киргенде учурашкыла. 3 мүнөтүңөрдү бөлгүлө деп биз жогоруда айттык. Анан таң калгыла дейт да. Мисалы, бала чуркап келип, ал чүкөнү көрбөшү мүмкүн да мурда. Бирок сен чүкөнү көрүп эле ал сага кадыресе. Бирок бала ата карачы же апа карачы дегенде, балам чүкө турбайбы деген сыяктуу эмоцияларды бере алгыла дейт. Анан азыртадан биз аларга ишеним кылып, анан алардын дагы ишенимине ээ болсок, бизге чоңойгондо мага ушул жерден айтып кетейин дегеним, бизден Нур Академияга өспүрүмдөр дагы келет да, анан айтат, муну атам билсе өлтүрөт, муну апам билсе өлтүрөт депчи. Демек биз өлтүрөм менен чоңойтканбыз да. Тескерисинче биз азыр сырдашып, тең ата болуп. Ал түшүнөт дейт, бала сенин айтып аткан нерселериңдин баардыгын түшүнөт дейт. Болгону сен эле аны бала катары карап көңүл бурбай атасың. Атам билсе сүйүнөт деш керек да. Атам билсе сүйүнөт деп, анан кадимкидей эле келип, убактыңды бөлүп, атайын айтып, анан ар дайым бирөөлөр менен сүйлөшүп атканда ата деп бир нерсе деп келсе, кой турчу деп коебуз го. Ошондо дагы эмне болду деп 1 мүнөтүңдү кечиресиз деп 1 мүнөтүңдү же болбосо бир канча секундуңду бөлүп койгондон туура нерсе болот дейт да. Анан мунун баардыгын мен бирөөлөрдөн окуп билгенимди, уккандарымды айтып атам. Анан өзүм дагы жашоодо жашап атам. Сен өзүң жашабасаң, сөздөрүң жакшы окуч болбой калат да байке. Ошондуктан мен ушул учурдан пайдаланып, сиздерге ыраазычылык билдирем. Жалпы кыргыз элди Рамазан айы менен куттуктайм. Дагы Кудайым көп Рамазандарда бирге болууга насип этсин. Бардык тилектер кабыл болсун. Азыр ушул жерде ушул айда тиленген ар бир тилектер бизди көрүп аткан көрүүчүлөрдүн ар бир бала бактылуу болсун, ар бир эне бактылуу болсун. Сиздерге дагы чексиз ыраазычылык билдирүү менен рахматымды айтам. Рахмат. Сизди дагы Кудай Таала Рамазандан Рамазандарга жеткизсин, кадыр түндөргө жеткизсин, дубасы кабыл болгон биздин ыйык энелердей каарылыкты насип кылсын. Келгениңизге чоң рахмат. Билсе дагы, билбесе да бакырган бул дүйнөдө толуп жатат акылман. Бирөөлөрү бар, эч ким деле тааныбайт, бирок аты асмандарга жазылган. Баарыңыздардын атыңыздар асмандарга жазылып, Кудай Таала Рамазанда убада кылган сүйүнүчтөрдү баарыңыздарга насип кылсын. Анан мен эртеңкиге чейин коштошмокчумун. Ордо Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер.